Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин орун басары Артыкбай Эралиевди эскеришти. Эскерүү иш-чарасына маркумдун жакындары саналыштары катышты. Ал өзүнүн эмгек жолун 1988-жылы облустук саламаттыкты сактоо башкармалыгында башкы эпидемиолог болуп иштөөдөн баштаган. Бүт өмүрүн калкты жугуштуу оорулардан сактоого арнаган дарыгер ушул жылдын 6-июлунда COVID-19 илдетин жуктуруп алгандан кийин каза болгон. Ал аталган мекемеде 40 жыл эмгектенген. Эскерүү аземине Ош шаары жана Ош облусу боюнча бардык медицина мекемелеринин башкы дарыгерлери, кесиптештери катышты. Өзүнүн эмгек жолунда эпидемиология боюнча бардык жугуштуу оорулар катталган учурда токтотуу боюнча иш-чараларды иштеп, катышып, өз кеңешин берип келген. Өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин саламаттыкты сактоого кошкон салымы үчүн маркумдун сүрөтү чегирилген эстелик өзү иштеген имараттын алдына иленди. Ошондой эле жалпы келгендер Артыкбай Эралиевдин жаркын элесине багыштап Куран окуп, анын эмгектерин да эскеришти. Эралиевич абдан түштүк эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанга атагы чыккан десем дагы болот. Илимдүү, билимдүү, күчтүү эпидемиолог эле. Бизге мен мындайча айтканда ушул агайым десем да болот. Бизге абдан өзүнүн практикалык жактан, ошондой эле теориялык жактан дагы өзүнүн алган тажрыйбасын бүт бизге үйрөтүп келди. Өзүнүн ден соолугуна карабай, ушу январдан баштап күнү түнү ушу жумушта, түнү 12-де 1-де барса дагы, жатканда, эс алганда дагы ушу телефонго муну больнойдо тияка жаткыр, бияка жаткыр деп таң аткычак эле кайра диспетчерге окшоп жооп берип турчу эле. Кээде түнү кой балдарга барып жардам берейин деп түнү кайра 1-2 саат эс алып алып кайра кетчү. Ошентип өмүрү кантип өтүп кеткенин өзү да билбей калды.